Assalamu алейкум кыргыз элим. 2019-жылы так ушул үйдө менин апамды, карындашымды колун бутун байлап, бул жерге чоң разбой кылмыш болгон, көп ошо уруучулук болгон. Ал вакыттан кийин 4 жылдан ашык убакыт өттү. Биз кайрылбаган жер калбады. Чоң резонанстагы жаратканбыз. Мына ишти дагы жабышыптыр. Байке азыр сиздерге менин адвокатым Шердор байке кеңири дагы сиздерге маалымат айтып берет. Бир чоң кайрылуу бар биздин укук коргоочу кызматкерлерге. Жана ошондой эле Камчыбек Кыдышаевичке дагы кайрылабыз. Ушул ишти дагы жакшылап бир карап берсеңиздер. Себеп дегенде мына 4 жылдан ашуун убакыт өттү. Кылмышкерлер да табылган жок, эч кандай жыйынтык жок. Кайрылбаган жер калбады, ачык айтканда. Негизи биз неге кайрылып отурабыз? Анткени мына 2019-жылдан бери мындайча айтканда эсептесек 6 жыл өтүптүр. Биз иш материалдары менен таанышсак, бул жерде мисалы мындай да Мирбек байкени мисалы сурак кылганда тергөөчү обязательно артында подписи мындайча айтканда колу, ошондой эле дата, число кайсы күндө суралды, ошолордун баары болуш керек болчу. Мындайча айтканда бардык жабырлануучуларды сурагандагы аягында бүт тергөөчүлөрдүн баары эле колун да койбой, подписин да коюп, фамилиясын дагы жазбай, эртең мындайча айтканда бирдеме болсо таап алгыла деген сыяктуу ушундай бир халатына отношение кылган деп айтсак болот. Ошондой эле бул иш боюнча дагы иш материалында толтура видео запись алыныптыр. Ал боюнча биз дагы иш материалдарды карап, бир дагы видео диск тапкан жокпуз. Ошондой эле бул боюнча дагы бир кража деп туруп бир баланы кармаган. Ал баланы кармап туруп жабырлануучуларга мындайча айтканда сотко чакырбай, эч нерсе кылбай, соттон кандайча мындайча айтканда соттон эч кимди чакырбай эле туруп, аяктан дагы соттон дагы бирдеме болуп, мындайча айтканда чыгып кеткен. Ошондой эле бул жерде дагы мындай да 2019-дан бери жылы болуп атса, иш материалдарды мындай да эгер адамды мисалы кылмышкерлерди таппай аткан болсо, улам ишти приостановление кылып, кайра улам справка кылып, ушинтип ишти жандандырып карап турат да. Бул боюнча мындайча айтканда 2022-жылдан баштап ишти мындайча айтканда архивге салышкан. Бул архив деген мындай түшүндүрөт. Иш мындайча айтканда бүттү, тапкан жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз деген сыяктуу эле ишти 22-жылы эле бүтүп салышкан. 2022-жыл. Бул жерде дагы ошол кызматкерлердин арасынан балким дагы мындай эми мындай күмөн санабай эле урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, сизге кайрылуу ушуга бир көңүл буруп, бир задание берип койсоңуздар, биз абдан ыраазы болмок эле. Сизден өтүнүч.